Кыргызстаныбызда болгону 7,5 миллион элбиз. Биздин мамлекетибизге быйыл 10 миллион турист келип атат. Биздин ичибизде жашаган элдерден дагы көбүрөөк адамдар келип атат. Демек Кыргызстан акыркы маалда коопсуз, бардык келген туристтердин коопсуздугун камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар өлкө болуп калды. Муну туристтерибиз да сезип атат, башка бизнесмендер да сезип атат, ишкерлер да сезип атат. Көптөгөн завод, фабрикалар ачылып, көптөгөн чет элдин адамдары көбөйүп атат бизде. Демек ошолордун талабына биз жооп беришибиз керек. Ошол эле мезгилде кече эле 22 май күнү урматтуу президентибиздин указы чыкты. Жанагы мыйзамсыз жүргөн мигранттарды жөнгө салуу боюнча. Муну дагы айтып өтөйүн, эми чогулуп калганыбыздан кийин. Ал боюнча урматтуу укук коргоо органдарынын, айрыкча милиция, коопсуздук органдарынын кызматкерлери. Биздин мамлекетибизде мигранттарга, туристтерге мыйзамдуу жол ачык. Жана биз аларды колдойбуз, кубаттайбыз, кучагыбыз менен тосуп алабыз. Бирок ошол эле мезгилде биздин мамлекетибизде мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди, мыйзамсыз жүргөн мигранттардын бардыгына мыйзам чегинде чара көрүлөт. 10 июнга чейин президентибиздин указында көрсөтүлгөндөй 10 июнга чейин срок берилди. Эгер 10 июнга чейин ушул биздин мамлекетибизде жүргөн чет элдиктер өзүнүн жүрүү процессин, статусун мыйзамдаштырбай турган болсо, 10 июндан баштап алар боюнча чара көрүлө баштайт. Утуңуздар да, айрыкча ошол Үскө жергесинде дагы. Мына көлдүн жээгине өтө көптөгөн жанагыдай мыйзамсыз жүргөн мигранттар көбөйүп кетет. Аларга чара көрүшүбүз керек. Жана биздин мамлекетибиздеги, биздин улутубузга, коомубузга тийиштүү болгон адеп ахлакты сакташ керек. Кээ бир жерде видеолорду көрүп калып атабыз, кайсыл бир чет элдиктер келип алып туруп, көлүбүзгө түшүп самынданып жуунуп атат. Мына ушуларга жол бербешибиз керек. Тообузга чыгып алып туруп, бүт тоолорду булгап атат. Буларга жол бербешибиз керек. Ошондуктан мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттары, чет элдиктердин бардыгына чара көрөбүз. Бардыгын чыгарып депортация кылганга мурда күчүбүз жетпейт эле. Мурда акчабыз жок деп карап отурат элек. Азыр баарыбыз бар. Акчабыз да бар, күчүбүз да бар, баары жетет.